4 балабакча, эс алуучу жашыл зона жана 3 унаа токтотуучу жай болот. Курулуш иштери 2 баскыч менен. Көчмөн Сити комплекси жалпы 20 гектар аянтты камтыйт. Заманбап архитектуралык чечимдер менен курулат. Долбоор 86 көп кабаттуу блоктон турат. Анын 27си 24 кабаттуу, ал эми 59у 20 кабаттуу болуп курулат. Комплекс өзүнө 3 мектеп, 4 балабакча, жашыл эс алуу зоналары жана 3 унаа токтотуучу жайды камтыйт. Ошондой эле ар бир блокто коммерциялык жайлар каралган. Бул жер Көчмөн Сити өзүңүздөр билесиздер, жеке компания алып, андан кийин акча каражаты жоктугуна байланыштуу бул жерде 712ге жакын дольщиктер ызы-чуу кылып чыкканына байланыштуу мына бул жер мамлекеттик ипотекалык компанияга өтүп, азыр курулуш иштери башталып турат. Бул жерде 8710 батир курулат. Буюрса быйылкы жылдын аягына чейин 26 блогу берилет. 2026 жылы толугу менен бул жер тапшырылат. Батирлер мамлекеттик ипотекалык компания аркылуу социалдык багыттагы кызматкерлерге жана жарандардын 50% үлүш кошуу шарты менен жеңилдетилген негизде сунушталат. Ошондой эле МИКтин кезегинде турган жарандардын тизмеси Чүй облусу жана Бишкек шаары болуп экиге бөлүнүшү күтүлүүдө. Учурда бул боюнча тиешелүү иштер жүрүп жатканын президенттин иш башкаруучусу билдирди. Бүтүп тапшырылган чейин сен каласаң төлөбөй эле кой. Сен эч ким төлө деп заставить этпейт. Биз ошол положениянын негизинде кетебиз. Сен үй бүткөндөн кийин сага кезек күтүүлөр боюнча акырындан бардыгы өз нугуна түшүп келатат. Азыр эле мынакей бир чүйдүк регионалдык мынакей ипотекалык компаниянын кеңсесин ачабыз. Шаар менен чүйдү бөлдүк. Мурун бир болчу да. Азыр мына чүйдө жашагандардын бардыгы чүйдөн алат. Бишкекте жашагандардын бардыгы Бишкектен алат. 1 марттан баштап туруп бардык электрондук түрдө түндүк аркылуу уже азыр элдерге мен белгилеп кеткенде түндүк аркылуу ипотекалык мамлекеттик компанияга барбай эле мына ушул жерден 50% үлүштө болобу же болбосо жаңы очередке турабы мына ушул бесчеловеческий фактор эле электрондук цифровизация түрүндө бул каттамдарды жасаса болот. Көчмөн Сити долбоору Чүй облусундагы алгачкы мамлекеттик турак жай курулуштарынын бири. Бул долбоор улуттук жана эл аралык стандарттарга ылайык жүргүзүлүп, тургундарга коопсуз жана ыңгайлуу жашоо шартын түзүүгө багытталган. Ошондой эле бул курулуштан Күнтүү айылынын тургундарынын үлүштөрү каралгандыктан, алардагы бул батирлерге ээ болууга толук мүмкүнчүлүгү бар. Жерделерде салып атат, шаардын четин баары салып атат. Бунун баары жакшы. Бул деген келечек. Кийинки муунга даярдык. Турак жай баары ушу бир жерден чечилип атат. Жердин баарын ысырап кылып бөлүп бере бербей ушу ипотека кылып салып аткандар дурус жакшы. Биздин местныйларга льгота берип, болгону биздин жер үлүштөр Күнтүүнүкүчү айлык карайт. Биздин жаштар өсүп атат, айткандай үй алсын, баары тең жашоолор жакшы болсун, благоустроение болсун. Ой максаттан жетишсин баары тең. Гос жумушта иштегендер үчүн сонун эле деп ойлойм. Эгер ипотека квадрат метрлерин доступный кылып эсептеп беришсе, анан ошо госко ылайыктуу кылып берсе зарплатага, анда элдин баарына эле сонун жагат. Объектти алып азыр ГИК куруп атат. Кудайга шүгүр, жакшы башташты. Жакшы. Мурун курулбай эле турган, мисалы 1,5 жылда 4 этаждык эми жеткен болчу. Азыр жумуштар жакшы. Жакшы ойлоп табышкан негизи ГИКти. Гос жумушта иштегендерге эми тийип калат деген үмүттөбүз. Азыркы убакта жаштарыбызга жер жетишпейт, участок жетишпейт баягы. Анан ушул жерден үй алып калса экен деп баары ошого келип атабыз. Мындай караганда жакшы эле болуп атат. Жакшы эле мындай көрүнүшүчү. Улам көп квартиралар салынып атат. Баягы 40 000 квартира болот дейт. Ошого жетсек бизге быйыл жакшы эле болот болуш керек. Иш чаранын алкагында Чүй облусунун Күнтүү айылында мамлекеттик ипотекалык компаниянын жаңы кеңсеси ачылды. Бул кеңседе күнүнө 200дөн ашык жаранды тейлөөгө мүмкүнчүлүк түзүлүп, 10дон ашык кызматкер ипотекалык кызматтарды жергиликтүү тургундар үчүн ыңгайлуу жана жеткиликтүү кылуу максатында иш алып барышат. Чүй областында мынау именно Чүй областындагы кезекте турган жарандар үчүн далевой алуу үчүн кезекте Чүй областында турган кезектер үчүн атайын кеңсе ачтык. Мына өзүңүздөргө белгилүү болгондой кийинки жарандар ушу Чүйдө турган кезектегилер мына биздин өзүнүн 3-чү филиал болуп эсептелинет. Бул ушу кеңсеге келип бүт маалыматтарды алып түшүнүп кетсе болот. Мындай айтканда бул жак Чүй областына караштуу болгон үчүн
Чүй областында бизде кеңсе жок болгон үчүн мына биринчи өзүңүздөр белгилүү болгондой мына Сити турак жай комплексин куруп койгон үчүн ушул жерге кеңсесин куруп баштадык. Мамлекеттик ипотекалык компания учурда 7 облуста расмий өкүлчүлүктөрүн ишке киргизген. Бул кадам турак жайга муктаж кыргызстандыктарды иретке келтирип, кезекке коюу иштерин натыйжалуу жүргүзүүгө багытталган. Белгилей кетсек, жакын арада Чүй өрөөнүндөгү Токмок жана Кара Балта шаарларында да мамлекеттик турак жай курулуштары башталары пландалууда. Мындан тышкары Кыргызстанда 49 миңден ашуун ипотекалык батир курулуп жатат. Алар 2030 жылга аяктоо мерчемделүүдө. Жанар Эсенова, Жумабай Исманалиев, УТРК, Чүй.